Организмдеги шлак токсиндерден арылтып, бизди жеңил арыктоого жардам берген ушундай сонун бизде травяной сборлор бар. 4 түрү бар. Бул болсо утрам эртең менен эле ичиле турган, бул кечинде ичиле турган травяной сбор. Ал эми бул экөө биздин эки маал иче турган травяной сборлор болуп эсептелинет. Бул гидроин, чистота, легкость тели. Аты айтылгандай өзүңүздөр да ушунчалык жеңил сезип каласыздар. Ал эми бул болсо контроль. Биздин аппетитибизди контролировать этет. Ашыкча салмак келтирбей, бир салмакта жүрүүгө жардам берген ушундай сонун очищенияга арналган травяной сборлор. Бул организмди шлак токсиндерден тазалап, кишечниктин иштешин жакшыртат. Особенно ким запор болгон болсо, ошолорго дагы аябай сонун жардам берет. Мен көбүнчө ушул гидроин деген травяной сборун ичем. Мындай өзү пакетикте одноразовый демдеп коюп эле, мынакей мындай 200 грамм ысык сууга эле демдеп коюп, муздаганда тамакка чейин ичесиздер 20 минуттан мурун. Бул травяной сборлордун ичүү ыкмасы 10 күн ичесиздер, 10 күн эс аласыздар, кайра 10 күн ичип 2 ай ичип койсоңуздар болот, чтобы организм привыкание болбош үчүн постоянно ичүүгө тыюу салынат. Жалаң натуральный чөптөрдөн жасалган, ичи аркасында бүт бардыгы жазылган, атайын 9 чөптөрдөн топтому менен жасалган ар бири. Даамы болсо жакшы. Эми кээ бир кишилер бар, ошо чөп жайлардын даамына иче албагандар. Булар болсо өтө жагымдуу, иче бересиздер. Кантип жана каяктан алуу боюнча мага кайрылыңыздар.